Саламатсыздарбы достор. Өткөн сабакта биз сиздер менен HTML'де списоктор, башкача айтканда тизмелер кантип түзүлөрүн үйрөнгөнбүз. Бул сабакта болсо HTML'де шилтемелер, ссылкалар кандай түзүлөрүн үйрөнөбүз. Достор, биз сиздер менен үйрөнгөнбүз шилтемелер А тегинин жардамында түзүлөт. А тегинин жардамында түзүлөт. Шилтемелер достор анан A теги өзүнө href деген атрибутту камтыйт. Бул ички же болбосо сырткы шилтеме боло турган болсо, ошо шилтемеге баруучу адрести, шилтеме баруучу адрести камтыйт да. Бул жерде мисалы бизде Instagram болсо, Instagramга же YouTubeга бара турган болсо, https://www.youtube.com. Бул сырткы шилтеме достор. Ошондой эле HTML'да достор ички жана сырткы шилтемелер бар. Эгерде биз мындай толук адрести көрсөткөнүбүздө, анда бул сырткы шилтеме болуп саналат. YouTube'да бизде сырткы шилтеме. Ал эми достор, ошондой эле ички шилтемелер бар. Алар мисалы бизде буга чейин барактарды түзгөнбүз. Мисалы attributes, index, block жана inline элементтери үчүн өзүнчө барактарды түзүп алганбыз. Алар бизде уже биздин компьютерде, биздин ушул проект жайгашкан жерде болгондугу үчүн ал ички шилтеме болот дагы. Эгерде барактар бир барак экинчи баракка шилтеме кылса дагы, же ошол барак өзүнүн ичиндеги эле бир жерге шилтеме жөнөтө турган болсо, ссылка, анда ал ички шилтеме болот достор. Мисалы ички шилтеме дейли. Бизде list деген барак бар болчу, список, список, ал ички шилтеме болот. Ички шилтеме жана списоктун адресин биз href менен толук жазып отурбай, бул жерде list кандай аталса, list HTML деп аталган, бизде списогубуз HTML деген биздин адрести көрсөтсөк болот экен. Эми достор, буну браузерден иштетип көрөлү. Бизге бул жерде br деген элемент керек белет. Элемент, inline элемент болгон үчүн бир катарда жазылып калды. Көрдүңүздөр достор, бул жерде ссылкабыз иштеди. YouTube бул сырткы шилтеме достор, список деген ички шилтеме. YouTube'ду бассагыз ушул эле баракта YouTube ачылат. Көрдүңүздөрбү? Жаңы баракта ачылышы үчүн биз достор, ал үчүн кодубузда target деген атрибут бар. Target деген атрибутка target blank дей турган болсок, анда биздин шилтеме бул жаңы баракта ачылат. Басып көрөлү. Көрдүңүздөр, баракта YouTube ачылды. Бул жерде да буну жаңы баракта ачылсын десек, ошондой эле топ деген дагы бар достор. Топ деген дагы жаңы баракта ачып, full толук экранда ачып берет. Список ички шилтемеге списокко шилтеме ачтык, бастык дейин. Бул жерден көрдүңүздөрбү, шилтемебиз келди. Бул список деген баракка басканыбызда список ачылды достор. Эми достор, ошондой эле шилтемелер, бул шилтемелерде адрес, сүрөттүн адреси болушу мүмкүн. Менде достор папкамда бул жерде nature jpeg деген сүрөт бар. Ошол эле сүрөттү ачып ала турган болсок, ошол эле сүрөткө шилтеме кыла турган болсок, ошол сүрөттүн nature jpeg деп адресин жазып алабыз. Жана сүрөткө шилтеме дейин.
Bunu иштеп көрөйүн. Bunu да жаңы барактан ача турган болсок, достор. İşte сүрөткө шилтеме деп чыкты. Көрүн жазып алалы. Жаңы саптан жазылышы үчүн. Бул жерде сүрөткө шилтеме чыкты. Буну баса турган болсок, биздин сүрөтүбүз жаңы баракта ачылат. Караңыздар. Ой. Туура эмес, адрес туура эмес жазып алыптырмын. Точканын ордуна бүтүр коюп алыптырмын. Сохранить этели дагы жаңыдан ачалы. Сүрөткө шилтеме. Достор, бул жерде жана көргөнүңүздөрдөй эң алгач сүрөт шилтеме ачылбаган болсо көк түстө болот. Эгерде ачылган болсо ушундай түстө болот. Кырмызы көгүчтө, ал эми активдүү болсо, жаңыдан ачылып аткан болсо, мынтип басып турганыбызда анда кызыл түстө болот. Сүрөткө шилтемени ачалы. Бул жерде сүрөтүбүз ачылды. Ошондой эле, достор, биз өзүбүз сүрөттү басканда шилтеме ачылсын дей турган болсок, мисалы, бизде image бар. Image'дин адресине бул адрести сүрөттү коелу дагы, image'ти чыгаралы. Ошол image'ти басканда бизде сүрөткө басканда жалаң, мисалы, nature деген страница же nature дегендин адреси ачылсын. Бул жакта сүрөттөргө келип калсын дейли шилтемебиз. Ан үчүн биз бул жерге ушул адрести жазабыз. Эми көрөлү, достор. Бул жерде сүрөт пайда болот. Ушул сүрөтүбүз өзү шилтеме, сүрөт болуп көрүнөт, бирок басканыбызда шилтеме болот дагы. Буга басканыбызда бизге жалаң бул жер ачылат, достор. Кайрадан ачып көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Nature боюнча камтылган сүрөттөр ачылды. Ошондой эле, достор. Бул сүрөттөр болушу мүмкүн, сүрөткө болгон сүрөт бул жерде ссылка өзүнүн сүрөттү камтышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир көп тексттер болуп, ал текстке басканда ссылка болсун десек, ал текстти ушул шилтемесинин ичине жазышыбыз керек. Мисалы, бул жерде көп сүрөттүн ордуна сөздөр чыгат, ошого басканда ссылка бул жака ачылат. Же болбосо, достор, кандайдыр кнопкага басканда ссылка ачылсын десек, анда кнопканын тегин жазабыз бул жерге. Кнопка бул button деген тег менен жазылат. Андан кийин, достор, ошондой эле, мисалы, кандайдыр бир mail адреске ссылка болушу мүмкүн. Mail адреске ссылка коюш үчүн алгач, мисалы, mail шилтеме десек, бул жерде хрефте шилтеменин адресин жазып атканда, алгач ошол mail адресин адресин жазат экенбиз да. Мисалы, mail to деп туруп, андан кийин кандайдыр бир mail адреске шилтеме кылсак, мисалы, example десек, же болбосо кандай some example деп көрөлү. Someone дейли. Someone example.com деп турган болсо, ошол адреске бар дейли. Буну иштетип көрөлү. Mail шилтеме басканыбызда биздин mail программабыз ачылат экен дагы. Ошол жерде someone деген кишиге кандайдыр бир mail жөнөтсөк болот экен. Ошол, достор, ушинтип биз HTML'де шилтемелер кандай иштейт, кандай жазылат экенин үйрөндүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.